Bismillahirrahmanirrahim. Негизинен Куран окуп, үйрөнүүнүн жана башкаларга үйрөткөн адамга бериле турган сыйлыктар тууралуу көптөгөн хадистер келген. Мына ошол хадистердин биринде имам Жабари рахматуллаху алейхи өзүнүн китебинде эскерет. Бир күнү сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалардын ичинен хадис жаатынан белгилүү болгон Абу Хурайра радыйаллаху анхуга карап: "Я Аба Хурайра, таалламил Кур'ан ва аллимхун нас. ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت." О Абу Хурайра, сен Куран окуп, адамдарга Куран окута бергениң, сага өлүм келгенге чейин. فإنه إن أتاك الموت وأنت كذلك. Эгерде сага ушундай акыбалда өлүм келсе, حجت الملائكة إلى قبرك كما تحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام. Эгерде сага ушундай акыбалда өлүм келсе, анда бул дүйнөдө момундар, имандуулар Аллахтын үйүн, кара ташты Кабаны кандай айланып таваф кылса, кабырда Аллах Таала периштелери сен кабырыңды таваф кылдырып, айландырып коет дейт. Ошондуктан бул хадистин мааниси, кайсыл адам бул дүйнөдө өз өмүрүн Куранга арнап, ар дайым Куран окуп, башкаларга окутуу менен алек болуп, мына ошондой учурда ага өлүм келсе, Аллах Таала аны ахиреттин эң алгачкы тепкичтеринин бири болгон кабыр азабынан, кабырдын караңгылыгынан, кабырдын жалгыздыгынан Аллах Таала сактап коет. Ошондуктан урматтуу туугандар, мына ушул артыкчылыкка, ушул фазилетке жетүү үчүн биз да кабырдын караңгылыгынан, кабырдын кыйынчылыгынан, кабырдын жалгыздыгынан сактаныш үчүн ар дайым менен биз Куран менен алек болуш керекпиз. Ар дайым тилибиз Куран менен ындалып, дилибиз Курандын сүйүүсү, Курандын азаматы менен толуп туруш керек. Аллах Таала баарыбызга мына ушул артыкчылыкка, ушул сыйлыктарга жеткенге мүмкүнчүлүк берсин.